Айманбек, танышып чыктыңызбы? Сиздики все налицо, безлицензионная деятельность. Медицинская деятельность, тем более. Кол кое албайсыз. Эч нерсе кой албай эткем азыр. Эч кандай документтерди бербейсизби, Эчтеп бере бербейсиз, албайм Все хорошо. Протоколдун негизинде булар эми административдик штраф төлөйт 100 000 өлчөмүндө. Сиздер айтып атпайсыздарбы, бул жерде бул дарыларды биз назначенияларын көрүп, мындай иш дегендей иш деп, анан сиздер врач болгондон кийин кантип Врач назначение берет консультация берип атасыздар. постоянно. Элдик дарыгер болуш үчүн сөзсүз түрдө жогорку билимдүү дарыгер керек. Диагноз жөн эле кое бербейт да. Тамырын кармап эле кое бербейт да. Ошол кагаздарыңыз барбы? Жок, андайлар жок. Бизге просто келет. Бизге келет. Анан биз дары эмес да. Биз как бат беребиз да баарынан. Ошол сиз айтып аткан баттар, Ана баттар ошол ооруга назначение болот. Бул жерде башка бир неме. Бул башка. Бул лицензия. Эртелеп жиберип койсун. Чыгарчу кишилер. Прокуратурага да чалып койсун. Лицензия на фармдеятельность. Это склад ограниченного ассортимента. Это только на импорт. Саламат сактоо министрлигине келдим. Лицензия бөлүмүнүн башчысымын. Документтеримен таанышып койсоңуздар. Буйрук. Жетекчиңиздер барбы? Жок. Чыгарып койсоңуздар. Кайсыл жакта ким бар анан? Ким жетекчинин орун басары болуп? Ким жооп берет азыр? Чакырып койсоңуз. Айман кандай? Эми саламаттык сактоо министрлигинен келиптир да бизге. Ошол жетекчилерди чакырып. Эмне вопрос боюнча? Ишмердүүлүгүн текшергенди. Ишмердүүлүктү текшергенди. Буйрук менен келишиптир. Канча убакыт бересиң? Жарым саатта берет. Так, ага дери кирип көрө бербейлиби, Өзү келсин, ошондо анан көрөсүңөр. Ал ким болду? Азыр орун басар келет. Орун басары, Сиз ким болуп иштейсиз? Эмакта консультант. Консультант. Медициналык билимиңиз барбы? Эмнени консультация кыласыз? Дарыларды кандай ичишти айтып берем. Бул эмне дарылар? Бул чөптөн жасалат. Чөптөн. Бул Кыргызстанда жасалган. Жок. Тиешелүү документтер барбы? Сыртында санап карасаң, бизге Жұмыстар бойынша шығып кеткен ке? Айман дегенде. Ким? Айман дегенде. Дегенде. Мунун баары дары катары эсептелет. Дары эмес, бул чөп да. Чөп, Сиз дары деп айтып атпайсызбы? Эми чөп дары деп айтылат да. Чөп дары деп айтылат. Кыргызстан. Ар бир дарынын документтери, тиешелүү документтери болуш керек да, ошону Болуш берип керек. койсо. Өзү киргизип көрсөтөт. Бул жанагы сиздер ооруган пациенттер келет да, негизичи. Сиздер ошол Оорубаган эч ким келбейт да. жок, ошо анан врачтар жибереби бул жерге, дарыгерлер жөнүндө же өздөрү келеби? Өздөрү келет да. Өздөрү келип ошол эмне менен оорунун өзүңүздөр аныктайсыздарбы? Эмне оорусу бар Жок, ошол немесин көтөрүп келет баягы, заключениясын заключениясын көтөрөт, анализдерин көтөрүп келишет. Бизде врач бар. Сиздерде врач барбы? Ошо дарыгериңиз барбы? Азыр тоже бүгүн эс алууда. Ким? Аты жөнү, фамилиясы? Саламат дегенбиз. Саламат дегенбиз. Жогорку билимдеби? Жогорку. Кайсыл жерде иштейм билбейсизби, же сиз эле иштейби? Аны билбейм, өзүнөн сураган да. Биз биякта консультация дары боюнчабыз. Ал жөнүндө маалыматым жок. Мында кызык болуп атат да, эми баягы неме болуп атат да. Мен кызыксаңыздар мына келип атпайбы, жарым саатта келип калат. Түшүнүп атам, тиги сиздер мында консультация беребиз дегенде эми врачтар консультация берет, анан сиздер бияктан же тиешелүү билим жок болгондон кантип
Биз дарыны кандай ичиш боюнча ичиш боюнча консультация да. беребиз. Дозаларын эме кылып беребиз. Вот ошо тоосулардын ошо врачтар. Эми бул деген врач болгондо сиздин Чөп дару, медицинский эме эмес да, бул дары эмес да. Мына жерде өзүңүздөр деле окусаңыздар мына. Не являются лекарственными Ооба, не средствами, являются. не БАРТа, да, имеется противопоказания. Это индивидуальное Перед применением рекомендуется проконсультироваться Вот, с врачом. консультируемся с врачом. Нашим врачом. Врач биринчи көрөт да. Анан сиздер айтып атпайсыздар, бул жерде бул дарыларды биз назначенияларын көрүп, мындай ич, тигиндей ич деп, анан сиздер врач болгондон кийин кантип Врач назначение берет. консультация берип атасыздар. Постоянно. Консультация беребиз, кандай кылып ичиш керек Биз экенин. эмени алып врачка көргөзүп атпайлы. Врач айтат, могул дарын жазасың дейт. Болду, ошону жазып беребиз. Азыр барбы врач? Азыр жок. Бүгүн Онлайн эме берет. сатып алгандар болсо кандай болот? Бүгүн сатып алган Бүгүн ичип келгендер аткандар болсо. эле келип атат. А так өзү негизи биздин эмебиз бар. Анализ жөнөтөбүз, тартып туруп, онлайн жооп берет бизге. Анан ошо боюнча мынакей. Элдик дарыгер анализ көрдүңүзбү? Ушинтип жөнөтүп турушат. Бардык филиалдар. Мынакей, может, өзү Канча таштап филиалы бар? кетчү. Врачка көргөзүп, эме кылып бергиле деп. Тиги Өзү врач таштап кетишет. больницаны Жөнөтүп билет. коюшу керек аларга. Консультация лечащего врача деп атат, Бул өзүнүн врачыныкын көтөрүп Анан ошо өзүнүн врачы ушу сиздерге баргыла, ушуларды ачып ичкиле деп жибереби? Жок, өзүнүн врачы бул жазып берген. Бул анализдердин эмеси да, заключениясы. Да, түшүнөт. Болду, башка эме жок. Алло, саламатсызбы? Ооба. Мен Саламаттык сактоо министрлигинин атым Аман. Биздин өкмөттүн токтому бар эле тиги мыйзамсыз медициналык ишмердик жүргүзгөн ишкерлер менен иш алып баргыла дегенчи. Ошонун негизинде могу Щербакова 50-гө келсек, ушу мыйзамсыз иштерди жүргүзгөн ишкерлер бар экен да, ошол жака бир опергруппа жөнөтүп кое аласызбы? Щербакова 50-дө. Атым Аман, тиги кураторлорго да айтып койдук, жогору жактагы МВДданчы. Макул. Азыр милиция чакырып атпайсызбы сиздер? Алар эмненин негизинде келиш керек? Эмненин негизинде чакырып атасыз? Милиция байкадыңызбы? Бул жерде мен мыйзамсыз экени көрүнүп эле турат, тиги жерде карабайсыздарбы, тиги Аканиттен бери турат, уулуу чөп дарылар жүрөт, анан же дарыгер жок болбосо, булар эжелердин же медициналык билими жок болсо, эми элдерге мынтип алдап соола менен саткан деле туура эмес го дейм. Эми Ороз айында да болсо, ошон үчүн милицияны чакырып атабыз. Ошону менен бирге мына эртең менен эле бир 3 арыз келип түшүп атат. Саламаттык сактоо министрлигине ушул ишкерлерден ушу чөп дарыларын алып денеге залал келтирди депчи. Анан ошо именно ошо адам өмүрүнө зыян келгенде ошо милиция укук коргоо органдары иштейт да. Азыр болсо биз бул жерде саламаттык сактоо тарабынан көрүлчү чараларды көрүп, ошо укук коргоо органдарына өткөрүп беребиз. Демек арыз түштүбү сиздерге? Арыз түшкөн ооба. Жазып алдыңыз сеңиз, жазган. Нече жазылды? Уже жокпу азыр? 2000 киши эмга чейин топтоп. Кече Инстаграмга живой жазды. Салам. Сиз Айманбек. ким болосуз? Мен Замирдин агасы болом. Мен Саламаттык сактоо министрлигине лицензия бөлүм башчысымын. Азыр удостоверениемди көрсөтүп коеюн, тааныш. Так. Да. Бир жерге бир бөлмөңүз болсо, ушу документтериңизди көрсөтсөңүз. Буйрук менен таанышып чыксаңыз. Түшүндүңүзбү? Жогорку кеңештен, кабинет министрлигинен 24-25 жылдан бери ушу мыйзамсыз медициналык ишмердик жүргүзгөн ишкерлер менен күрөшкүлө, адам өмүрүнө залалдарды көп келтирип атат деп ошо менен 2 жылдан бери күрөшүп иштеп жүрөбүз. Ошонун буйругу да бул. Анан
бизге көчөдөн бери биз 3 арыз келип түштү жарандарданчы. Ошо сиздердин ишмердүүлүк боюнча. Анан эмне иш кыласыз ошону сурайын дедим эле да. Чөп дарыларды эжелер билсем сизден эле сурагыла деп атат да. Ошо медициналык ишмердүүлүк врачыбыз бар дейт. Врач да жок экен. Эмне кыласыздар? Биз бүгүнкү күндө мунагул жана менин Замир деген энем бар. Замир Ажалбекович. Ошол тамыр кармап, баягы как мурунку элдик дарыгер катары тамыр кармап, пульс менен диагноздорду айтып, кайсы жери ооруйт, кайсы жери эме кылат. Анан ошого ылайыктуу Замир өзү айткан, бул ооруга мунагул дарылар ичсе болот деп ошолорду берилет. Замир Ажалбекович дедиңиз. Замир Ажалбекович. Азыркы мыйзам мындай да. Элдик дарыгерлерге тыюу жок. Иштесеңер болот. Бирок элдик дарыгер болуш үчүн сөзсүз түрдө жогорку билимдүү дарыгер керек. Ал дарыгер жогорку билимдүү болуп, врач болуп иштеп, анан ошо повышение квалификации деп коет да, чөт өлкө барга бул жактан болобу. Ошол элдик дарыгер боюнча окугандан кийин гана ошо элдик дарыгер менен иштегенге болот. Анан сиз айтып атасыз, Замир Замир деген бала ошонун тиешелүү билими барбы? Медициналык жогорку билимдүү. Жогорку билими жок. Так. Но среднее образованиясы бар. Лицензия маселеси боюнча азыркы учурда мына мыйзам боюнча лицензияны жогорку билимдүү медициналык билими бар гана жарандар ала алат да. Анан сиздики бул жерде мыйзам бузуу болуп атат. Жогорку билими жок болсо медициналык. Анан бул жарандарга кантип ошо чөп дарыларды дайындап атат, кантип диагноз коюп атат, эмне кылып атат, ошол ишмердүүлүгүңүз менен таанышалы деп келдик да азыр министрлик тараптанчы. Бул жерден Замир жалгыз өзү гана кылбайт да бул нерсенин баардыгын. Баягы мунун баардыгын Замир жазып берген негизинде ошол азыр мынакей элдер өздөрү көтөрүп келип аткан ал боюнча азыр Замир өзү не только Замир өзү эле эмес, бул жерде дагы бизде врачтар бар, высшее образованиясы бар врачтар бар. Ошолордун негизинде булар консулиум кылышып, ошонун негизинде берсе болот деп өздөрү азыр иштеп атат. Сиз ушу дарыгерлер бар, ушу дарыгерлер назначение кылгандан кийин аны берет экенсиздер да. Ооба. Анын ичинде да Замир да. Ооба. Ошол күндө канча адам кайрылат? Эми ар кандай кээде 10 бирөө болобу? Бүгүн болсун көчө кайрылды беле? Көчө кайрылганда эми адам кайрылганда кагаз түрүндө биздин баягы мыйзамдуу түрүндө баягы амбулаторный карта ачыш керек да. Өзүнүн лабораторный диагноз жөн эле кое бербейт да. Тамырын кармап эле кое бербейт да. Ошол кагаздарыңыз барбы? Амбулаторный карталар, врач болсо, дарыгер болсо. Дарыгер болсо билет ошо документацияны толтуруш керек экенин. Ошонуңуз барбы? Эми ошолорду көрөлү. Жок, андайлар жок. Бизге просто келет. Бизге келет. Анан биз булар биз дары эмес да. Биз как бат беребиз да бунун баардыгы. Бул элдерге ошо бат деп түшүндүрөсүздөрбү? Дары деп атат. Эжеге барсак, биздики дары деп айтып атат да тиги жерде. Жок, даже мынакей даже баардыгынын сыртына жазылып турбайбы? Бул дары эмес деп. Анан ошо сиз айтып аткан баттар, анан баттар ошо ооруга назначение болобу? Но эми биз Бир четинен сиз айтып атасыз, тамыр кармап элдик дарыгер менен ушу дарыларды, чөп дарыларды назначение кылабыз деп атасыз. Эми азыр кайра бул жөн эле бат, биз ооруга назначение кылбайбыз деп атасыз. Бул жердин баардыгы кээ бирлери бат болсо, кээ бирлери мындай да булар чөп, кадимки эле настойкалар, эликсирлер. Анан ошону баягы биз упаковка кылып койгонбуз да. Упаковать этип эле. Упаковать этип, мындай кылып, чтобы адам ичип өзү кайнатып отурбайт, өзү жасап отурбайт, ал уже готовый продукция. Демегиңиз барбы? Осоңуз барбы регистрация болгон? Осону эме свидетельствосын берип койсоңуз. Барк фарм дейт, Тиги жерде башка бир неме илинип турат да, башка. Бул лицензия менен.
иә лицензия болчу. ушу менен ишмердүүлүк жүргүзүп атасыздарбы Ооба. Ушу менен дагы буга чейин Замир мунун лицензиясын бериңизчи барып фармда. Алло. Ау. Сөйлешіп атам. Ага, хорошо. Макул. Хорошо. Макул. Все, давай. Давай. Чыкыр вертолет коюңуз. Вертолет жиберип койсун. Чыкырчу кишилерди. Прокуратурага да чалып койсуңар. Лицензия на фармдеятельность. Этот склад ограниченного ассортимента. Это только на импорт. Лекарства завозите Кыргызстанга, распространяете. Не в розницу. Оптом, мисалы, допустим, оптом бир алып келдиңиз, больницаларгабы, аптекаларга тарата аласыз да. Бул лицензия вообще тиешеси жок бул жергечи. Түшүнүңүзбү? Бул боюнча да өзүнчө неме суроо болот да. Таанышып чыгып, кол коюп, ознакомиться. Туура эмес болсо, анда туура эмес деп жазып коюңуз ал жергечи. Эмне тууралуу протокол толтурдуңуз бул жака? Медициналык, безлицензионный медициналык деп толтурдум. Жанагы административный кодекс бар, ал жерде жазылган 284-берене медициналык лицензиясы жок ишмердүүлүк жүргүзүү боюнча. Бул медициналык, элдик дарыгерлик боюнча же медициналык деп? Медициналык ишмердүүлүк. Могу лицензиянын негизинде? Бул фармацевтикалык ишмердүүлүк болуп атат да. Бул боюнча да өзүнчө неме болот да. Тиешелүү органдарга жөнөтөт боюнча. Бул протоколдун негизинде эмне көрүлөт? Кандай? Протоколдун негизинде булар эме административдик штраф төлөйт 100 000 өлчөмүндө. Анан жанагы бизге түшкөн арыздар боюнча кайра карап чыгып, анан тиги укук коргоо органдарына жөнөтөбүз. Ал жактан жана 152-берененин негизинде карап чыгышат да. Слышишь? Адвокат. Алло, Может, громко койсок кандай? саламатчылык. Менин атым Есения Рамазанова, адвокат болом. Силерде что, предписание барбы, эмне бар? Это в рамках лицензионного контроля. Поступила жалоба в адрес Министерства здравоохранения. Согласно жалобе мы выехали. Буйрук бар, бары бар. Сиз ким болосуз? Алло. Сиз кимиси болосуз? Адвокат болом. Адвокат? Адвокат. Есть доверенность? Есть, конечно. Покажите. Могу сейчас фотографию отправить. Отправьте, потом будет разговор. Хорошо, вы мне потом после получения доверенности тоже ваши бумаги отправьте. Да. Так, атыңыз кім эле? Айманбек. Айманбек. Танышып чыктыңызбы? Сиздики все на лицо безлицензионная деятельность. Медицинская деятельность, тем более. Согласно приказа, согласно арыздын ичинен биз азыр административный штраф колдонуп кетип атабыз. Азыр укук коргоо органдарын чакырдык. Милицияга өткөрүп беребиз. А там уже вред здоровью деп арыздар бар да. От вашей деятельности. Чөп дарылардан алынды депчи. Анан там уже неме болот разбираться. Милиция будет разбираться. Акты менен таанышып чыккансызбы? Тааныштым. Неме каршымын десең каршымын деп коюп бериңиз, макул десеңиз макул деп коюп бериңиз. Мен эчтеке койгонго азыр укугум жок экен. Сиз чоңсуз да азыр. Неге кол кое албайсыз? Эч нерсе кое албайт экенмин азыр. Неге? Күтүп турсун дейт. Кимди күтүп туралы? Кишилер келет азыр. Канча мүнөттө? Билбейм. Кагаз берип коюңузчу, анда кол койбойт деп отчербойт деп эле. Бир кагаз берип коюңуз жак. Руководитель
руководитель клиники или Ким? сиз? Жок, Замир өзү да. Сиз киммен биз болот дедиңиз? Мен ошол жанагы агасы болом бир тууган. Заместитель руководителя деп жазайын бе? Ну, документ боюнча сизди жетекчи сиз деп турат го, руководитель. Дайчика. Актыга кол койгон жок деп эле неме жазып атам да, эч нерсеси деле жок. Ага, көрбөсүң? Жетекчи. Качан тиги немелер Эч милиция нерсеси жок. болот разбираться. Тааныштыңызбы? Кол коесузбу? Жок. Дагы кол койбойсузбу? Ага. Кол коюңуз. Милиция күтүп кетет. Эч кандай документтерди бербейсизби, бул немелерди? Жок. Дары-дармек. Эч Эч нерсе бере бербейсиз, албайм. всё хорошо. Эч нерсе бере албайм. Хорошо. Аны теге атайын өзүнүн тийиштүү органдар бар экен, ошолор карайт. Тийиштүү органдар бизбиз да, бербегениңизге байланыштуу азыр милиция чакырып атам да. Сен бир документацияларыңызды айтат, тергөө иштерин жүргүзбөсө булар ар кайсысын айта беришет да буларчы. Мага вообще башка лицензияны көрсөттү да, башка болсо. Ноуну көрсөтүп. Мага муну көрсөтүп атат. Вообще по идее Морик менен ишмердик жүргүзүп атат болуш керек буларчы. Өткөндө бизге келгенде ушуну көрсөткөн, Замири кахраман деген. Вот ошону карайсызбы, мына Щербакова эле деп муну көрсөтүп атат да. Былтыр бизге деген жанагы жогорку кеңештин кабинет министрлигинен неме түшкөн, Жумат аке. Совместно ушундай мероприятие мондай мыйзамсыз иш жүргүзгөндөргө чара колдонгула депчи. Бул жерде мыйзамсыз медициналык иш жүргүзөт экен да, моякта чөп дарыларды сатат экен. Миздравка да 3 арыз келип түштү, вред здоровью деп. Как раз 102-нчи беребиз сиздерге немеде. Анан биз баягы Минздрав тарабынан колдончу чараларды колдонолу десек, же документтарын бербейт, же кол коюп бербейт, ошон үчүн аны сиздерди чакырдык. Туура. Экинчи тарап кайсы экен? Экинчи тарапка бекитип алды го, ошо. Каякта? Мунун ичине кирип алды, Бияка. Бул керек болуп атат да? Иә. Бул керек болуп атат. Ушу. Аттар ачып эле же бекитип алса керек. Саламатсызбы. Биз Бишкек шаарынын Свердлов районунун ички иштер башкармасынын тергөө бөлүмү болобуз. Тергөө ыкчам тобу. Анан бизге вот эме түштү, чакыруу түштү. Бул жакта дары мыйзамсыз дары-дармектерди сатып жатышат деп. Биякта Минздравдын Минтукта арыз келип түшкөн, Орекин окуп чыксаңыз. Ким деген жерде? Тиешелүү биздин эме өзүбүздүн кишилер бар, ошолор менен сүйлөшкүлө. кандай дейсиз? Тиешелүү биздин өзүбүздүн кишилер бар, ошолор менен сүйлөшкүлө дейм. Чакырбайсызбы азыр эми? Мен чакырып. Сиз айттыңыз го, эртең дедиңиз го, эртең келе. Эртең деген жокмун, эртең эмес, адвокат чалып атпады беле, ошо адвокатыңыз чакыргансыз уже азыр. Адвокаттын бүгүн дагы өзүнүн иштери бар да. Азыр эми келгенден кийин бүтүш керек да, же кол коюп бербесеңиз, же тиешелүү документтерин бербесеңиз, кандай иш алып барасыз биз эми? Ошон үчүн мына укук коргоо органдарын чакырып атабыз да бул жергечи. Документтерди бергиле десек, бербей атасыз, адвокат келсин деп. Кайра адвокат жок деп атасыз азыр. Не кылабыз? Сиз адвокат менен эртең келиңиз дедим, макул дедиңиз, анан мен адвокатка айттым, анда эртең барат экенбиз дедим. Биз адвокат азыр эч кандай Мен эч нерсе бере албайт экенмин, эч нерсе кое албайт экенмин сиздин алдыңызга. Себеби? Мага адвокат ошондой кылып айтты. Сиз мына Замир Акжолбекович сиз да? Жок. Бул Замир Акжолбекович. Мен Жумакеев Айманбек. А сиздер буга чейин Сүйлөштүңүздөрбү? Жок, биринчи. Буга дейин сиздер келечекте биз отуруп неме протокол түзсөм, протоколго кол койбойт. Документтерин бергиле десем, документтерин бербейт. Ошондой. протокол канча эме экен? Айып пул да? 100 000 сом. А биякта жооптуу бүгүн ким бар? Жооптуму? Мен турам. Сиз анда жооп бербейсизби? Мен жооп берейин дедим, жооп берейин десем, адвокат эртең барып өзүбүз барабыз деди. Хорошо, макул деди. Биз качкан жокпуз, макул, биз өзүбүз барабыз. Эми документтерин көрсөтүп койбойсузбу? Силердин уруксат кагаздарыңар бар да? Мен адвокаты жок, эч кандай эч нерсе көргөзө албайт экенмин. Эме да. Качан келет экен адвокатыңыз? Бүгүн анын иштери бар экен. Эртең келет экен. А ким деген адвокатыңыз? Есеня. Сиз чалдыңыз да бул жерде? Жок, мен чалбайм.
Мен анда арыз жазып Арыз қойдым. бересіз? Иә, арыз жазып қойдым. Эметчи, бул жака толугураак маалымат, сурак протоколу. Жерге кол коюп туруп эле. Анан улантып берсеңиз, артына чейин кененирээк. Бул жакка директормун. Директорсуз. Могу эменин даректин директорусуз, могу эменин. Бул жер эмне өзү? Бул могу эшик эмне бул ичинде эмне? Магазинби же? Бул магазин. Же эмеби, ооруканабы? Жок, оорукана эмес. Магазин. Магазинби? Кандай дарегин кандай болуп атат? Щербакова эл. Эмне, магазин аты эмне? Щербакова эл беле болду. Жок, бул магазин аты барбы? Аты жок. Аты жок. Замир Акжолбекович эле болот. Директор болосу, Айтыңызчы, бул магазин кайсыл убакыттан бери иштеп атат? Сиз кайсыл убакыттан бери директорсуз биякта? Мен бир ай же 2 ай болду го дейм. Бул 2 ай болду ачылганына. Жок, буга чейин иштеп аткан. Негизи качан ачылган бул магазин? Мындан 1,5 жыл болуп калды, 2 жыл болуп калды го дейм. Болжол менен 2 жыл мурун, Бул киши ким өзү? Замир Эл дарыгер. Акжолбекович. Бул азыр бул мындай алдын ала эле мындай маалымат да. Кыскача маалымат. Анан Анткени бул жерде тергөөнүн немесинде биз сизди камерасы жок сыр болот да, тергөөнүн неме жүрүшүчү. Ошол кабинеттен сизди толук кандуу сурайбыз. Бул жерде азыр башталгыч мындай кыскача маалымат сиздин ким экендигиңизди билиш үчүн, кандай жака тиешеңиз бар экенин түшүнүш үчүн сиздин эмелериңизди биз жазып алдык. Анан кийин сизди чакырабыз. Анан тергөөнүн немесинде купуя сыры боюнча сизди кабинеттен сурак жүргүзөбүз. Ошого азыр сизди бул жакта күбө катары суралгандыгыңыз тууралуу кол коюп бересиз. Сиздин айткан сөзүңүз менен жазылды да бул эмелерчи. Окуп чыктыңыздар. Туурабы? Сиздин айтылган сөздөрдү жаздык. Сурак протокол менин сөзүм менен айтылып жазылды. Аз жаап коебуз. Жаап коебуз. Азыр көрсө болбойбу? Жок, азыр опечатать этип коебуз, анан кийин мыйзамдаштырып туруп